Назар Мусманов агенттиги сөз эркиндиги боюнча сурамжылоо кылып жүрдүк эле, өз оюбуздарды айтпайбыз. Дагы сөз эркиндиги чектелеби, чектелбейби деген азыр суроо жаралып атат. Сөз эркиндиги кандай эми сөз эркиндиги болгондо кандай мындай? Мисалы азыр сөз эркиндигин чектөө боюнча мыйзам долбоору каралып атат да. Бул мыйзам долбоору Мындай эркин сүйлөгөнгө эме кылбаш үчүнбү? Эми ошо сөз эркиндигин чектөө, эркин сүйлөөгө чектөө койгон. Жок, ал болбойт да. Эркин сүйлөш керек деп атам. Анан кийин бул ички дүйнөбүздү сыртка чыгара албасак, биз эмне жашоодо жашайбыз анда? Сүйлөш керек эркин жашоого. Ага биз каршыбыз, мисалы. Эркин жашоодо жашагыбыз келет. Ошол сөз эркиндиги азыр коопчулукта негизи көйгөй болсо, ошону социалдык тармактар аркылуу баягы жеткирип, анан сайттар аркылуу элге жетип атат да. Бирок ошолорго чектөө коюлса, ал нерсе коомчулукка чыкпай калат, чечилбей калат. Ошодан андай болбойт да, андай болуш керек да, элге жетиш керек ошо сөздөр. Жетиш үчүн ошону айтып атабыз да. Элге көйгөйүбүздү уксун, ушулар чечсин деп атабыз да. Анан каяктан анан кийин зерттөөгө алып койсо, биздин сөзүбүздү ким угат? Пушкин угабы? Өлүп жаткан Пушкин укмак беле, кыргызды тиги дүйнө жүзүндө басып жүргөндөр укпай атат. Анан ага биз каршыбыз. Андан көрө интернетке чыккандарды чыгара берген жакшы да. Ошо. Сиз интернет колдоносузбу? Ооба, мен интернетте колдоном, жазам тиме. Колдоном. Демек сиз каршысыз, Ооба, каршымын мен ага. Эми эркин жүргүшүбүз керек да, өзүбүздүн Кыргызстанда эркин жүрө албагандан кийин эмне жашоо? Эркин жүрүш керек кыздар. Ошол. Ушул мыйзам долбоорунда колдогон жаштар негизи коомчулук колдогондор да бар экен да, ошолорго кандай деп айта аласыз? Эми ал балдарга мен кошулам, колдогондор жакшы да, эми колдош керек. Мен деле колдойм ошолорду. Мыйзам долбоорун колдогондорду ошо. Ама жок, жанагы мындай эмелерде жубаландыгы каршымын. Ой, мээбиз ордунда болбой атат азыр отургузмай. Отур коронавирус. Интернет колдонуп баштагандан бери бир көйгөйүңүздү, маселени чече алдыңызбы жакында? Жок, чече албай койдум. Эч качан эчтеке чече албай койдум. Мен көп эле жазып чыктым. Эч тагдыр чечилбей койду. Мен мисалы неберем жоголгон, ал жөнүндө жазам. Деле эч бир тыянак чечилген жок. Эч бир чечилген жок. Ысык Ата курортунан жоголгон 5 жашар кызым. Ошонун көйгөйүнөн ушул жерде жүрөм да, эч бир жан укпай койду. Ачык саясатка да чыктым, ледиге да чыктым. Эми жакында супер инфого жаздым, эми ал кандай чыгарабы, чыгарбайбы билбейм. Ушинтип эле жүрөм. Көйгөйүмдү да уккан деле киши жок. Эмелерге, инстаграмдарга жазам. Жок, жооп жок. Анан ушундай силерге окшогон журналист кыздарды жакшы мындай чыгарган кыздар болсо деп ойлойм да. Эми ошондойлор жок да, чынчыл адам жок болуп атат да, басып коюп атат. Кызым, ошолорду басып коюп атышат. Ошо.